Имаратын жаңылап кызматкерлерге шарттарды жакшыртуу учур талабы. Парламент төрагасы Улуттук статистикалык комитеттин жамааты менен жолугушту. Айыл чарба тармагы жылды жыйынтыктады. Алгылыктуу натыйжа көрсөтө алдыбы? Мекен үчүн жан аябай салгылашкан жоокерлер, Баткен каргашасынын курмандыктары эскерилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев түрк мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Мехмет Сурея Эрди кабыл алды. Жолугушууда Түркпанын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер талкууланып, ассамблея алкагында парламенттер аралык алаканы арттыруу тууралуу сөз болду. Төрага Нурланбек Шакиев быйыл Чолпон Ата шаарында Түркпанын кеңешинин жыйыны жана 11-чи пленардык отуруму ийгиликтүү өткөнүн эске салып, анда кабыл алынган бардык чечимдер аткарылышы керек. Айрыкча 2023-2028 жылдарга мерчемделген иш-чаралардын планын ишке ашырууга өзгөчө көңүл буруу кажет. Мында Түркпанын салымы чоң экени анык деди. Өз кезегинде башкы катчы Мехмет Сурея Эр Кыргызстан түрк мамлекеттеринин уюмун түптөөчүлөрдүн бири экенине токтолуп, өзү жетектеген парламенттик ассамблеяда бир тууган элдердин кызматташтыгын арттыруу максатын көздөрүн кошумчалады. Андан тышкары жолугушууда алдыда пландалган иш-чаралар тууралуу да сөз болуп, анын ичинен ассамблеянын тармактык комиссияларынын отурумдарын уюштуруу маселеси көтөрүлдү. Тагыраагы кийинки жылы Түркпанын социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын отуруму Кыргызстанда өтөрү айтылды. Эскерте кетсек, кезек боюнча түрк мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын учурдагы төрагасы Нурланбек Шакиев эсептелет. Бишкек шаарында мамлекеттик ипотеканын негизинде бериле турган турак жайлар кийинки жылдын июнь-июлунда өз ээлерин табат. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык баракчасына аталган көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталган видеону жайгаштырды. Бишкек шаарында ипотекалык негизде бериле турган турак жайлардын курулуш иши кызуу жүрүп жатат. Ордо калаада 1,5 миң батирлүү көп кабаттуу үйлөр салынууда. Учурда котлованы казылып, бетондоо иштери жүрүүдө. Батирлер кийинки жылдын июлунда мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу тапшырылып, 4% менен 20-25 жылдык мөөнөткө берилет деп жазды Орунбеков. Буга чейин президент Садыр Жапаров ар бир райондун борборунда жана Кыргызстандын 32 шаарында ипотекалык турак жайга жер тилкеси бөлүнөрүн айткан эле. Өлкөнүн өнүгүү жолун аныктоодо жана көйгөйлөр менен жетишкендиктерди тактоодо статистикалык маалыматтар зарыл. Мындай пикирин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев статистика комитетинин жамааты менен жолугушууда билдирди. Андыктан тынымсыз иштеген мекеменин кызматкерлеринин иши мамлекетибиз үчүн өтө маанилүүлүгүнө токтолгон төрага ары татаал, ары жоопкерчиликтүү милдетти аркалаган адистерге да татыктуу көңүл бурулушу кажет. Мекемеде жумуштун оор экенине карабай, айлык маяналары аз экени белгилүү. Натыйжада жаш кадрлардын тармакка аз тартылып жатканы да жашыруун эместигин кошумчалады. Буга байланыштуу комитеттин кызматкерлери менен баарлашып, көйгөйлөрүн жеринде көрүү үчүн келгенин айткан Нурланбек Шакиев айтылган бардык сунуш пикирлерди эске алып, Жогорку кеңеште көтөрөбүз жана өз ыйгарым укуктарыбыздын чегинде көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшөбүз деди. Ошондой эле төрага статистика комитетинин сайтына да баш багып тураарын да билдирди. Андан тышкары өлкөдө эл жана турак жай фондун өнөктүгүн ийгиликтүү өткөргөндүгү үчүн статистика комитетинин жамаатына ыраазычылык билдирди. Жолугушуудан соң мекеменин китепканасын жана иш бөлмөлөрүн көрүп чыкты. Мына эң негизги 21-кылымдагы кымбат товар бул нефт эмес, курал эмес, бул маалымат. Маалыматтын кылымы. Ким маалыматка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат дейт. Ошон үчүн силердин маалыматтар ар бир тамгасы, ар бир саны кымбат да.
Быйыл Айыл чарба министрлиги азык-түлүк коопсуздугу жаатында алдыга койгон максаттарга жетти. Бул тууралуу Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Министрлик республиканы негизги делген айыл чарба азыктары менен камсыз кылууга жетишип, быйылкы жылдын 10 айында Кыргызстандын дыйкандары чет жактарга 30 миллиард 39 миллион сомдук айыл чарба продукциясын экспортташкан. Айыл чарба министрлигинин бир жылдык отчету туурасында кийинки материалда. Өлкө базарларында азык-түлүк жеткиликтүү жана жеткиликтүүлүк жагынан эч кандай көйгөй болбойт. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдиргендей, республикада азык-түлүк кору жетиштүү көлөмдө. Бул эң зарыл болгон тамак-аш азыктарынын бардык түрлөрүнө тиешелүү. Негизги азык болуп саналган сүт, картошка жана жашылчалар менен былтыр дагы өзүбүздү өзүбүз камсыз кылганбыз. Быйыл бул позицияга эт дагы дээрлик кирген. Министр быйыл импорттун көлөмү азайганына карабастан, ата мекендик өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүнүн эсебинен тең салмактуулук сакталганын баса белгиледи. Быйыл ушул өзүбүздү камсыз кылган позицияга дээрлик эт дагы кирип атат. Быйылкы жылда биз ушул өзүбүздү эт менен Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба малдарынын канаттууларынын эти менен 89%га өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып атабыз. Буга чейинки айткандай эле бизде бүгүнкү күндө ошол көрсөткүчтү артка тартып турган бул өсүмдүк майы. Өсүмдүк майы былтыр 12% эле, быйыл ошол 20%дан жогору көлөмдө өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып атабыз. Түшүмдүүлүк да жогору болду. Биринчи, экинчи малдардын продуктивдүүлүгү, кайра иштетүү, анын жыйынтыгы менен ошондой эле быйыл экспорттук товардык түзүмдө айыл чарба продукциясынын жана азык-түлүктүн үлүшү 19,5%ды түздү. Айыл чарба азыктарынын ичинен 34 000 тонна картошка, 28 000 тонна жүгөрү, 2,8 000 тонна жүзүм, 8 000 тоннадан ашык алма жана алмурут, 10 000 тонна пияз, 12 000 тонна сабиз жана кызылча, 9 000 тонна капуста Өзбекстанга, Казакстанга, Орусияга, Германияга, Монголияга жана Белоруссияга экспорттолгон. Бул эмнени билгизет? Биздин кошуна базарларда, алыскы базарларда Кыргызстанда өндүрүлгөн, кайра иштетилген айыл чарба продукциясынын сапаты боюнча, конкуренттүүлүгү боюнча ошол суроо талапка ээ болуп аткандыгын көрсөтөт. Дагы бир белгилеп айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө ошол балык чарбасы былтыркыга караганда быйылда ушул 2 эсеге көбөйүп атат. Өндүргөн продукциябыз дагы, балыктын экспорту дагы көбөйүп атат. 2021 жылы болгон кургакчылыкка байланыштуу дыйкандар чоң чыгымга учураган. Мындай көрүнүштүн алдын алуу үчүн 2022 жылы Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматы ирригациялык объектилерди даярдап, ага 1 миллиард сом бөлүнүп берилген. Анын натыйжасында көп жылдан бери жакшы каралбай калган сугат объектилери тазаланып, быйыл сугат суу боюнча маселе көп көйгөй жараткан жок. Насос станциялардан чыккан скважиналарды дагы калыбына келтирдик. Жанагы суу жетпеген жерлерге скважинаны дагы калыбына келтирип атабыз. Планда эмки жылы дагы 50 скважинада өзүбүздүн мамлекеттик эсебинен деп атабыз. Андан тышкары донорлор менен да иштеп атабыз. Скважиналарды калыбына келтиребиз. Сапаттуу, мол түшүм алуу үчүн ирригация маселеси биринчи орунда экенин айткан Айыл чарба министрлиги келерки жылга жазгы ным топтоо аракетин көрүүдө. Дыйкандар да ушуга үйрөтүлүп жатат. Андан сырткары каналдарды оңдоо, тазалоо үчүн бир топ техникаларды сатып алуу пландалууда. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гүлбаев, New TV. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев Суусамыр айыл аймагынан дыйкандардын көйгөйүн укту. Жолугушууда быйыл насыяга алынган арпанын үрөнү сапатсыз болуп, түшүмсүз калган дыйкандардын көйгөйү талкууланды. Маалым болгондой, арпанын вакула сорту алгач элиталык сапатта экени белгиленип, кийин жүргүзүлгөн экспертизадан соң биринчи репродукцияга түшүрүлгөн. Андан тышкары дыйкандар Мамлюк, Леон жана Ратник сортундагы арпалардын үрөнү да сапатсыз экенин кошумчалашты. Буга себеп быйыл Айылбанк аркылуу насыяга алынып, Суусамырга эгилген арпа үрөнүнүн жогоруда аталган сорттору түшүм бербей, көпчүлүк дыйкандар зыянга учураган. Бул боюнча атайын комиссия түзүлүп, 2 вагондо келген үрөндүн түшүмү болбой калгандыгы аныкталып, кийин дагы 1 вагон менен келген үрөн сапатсыз экени белгиленген. Бул тууралуу тийиштүү актылар түзүлгөн, бирок алгачкы 2 вагон боюнча гана маселе чечилип, кенемте төлөп берүү каралган. Ал эми 1 вагон боюнча дыйкандардын чыгымы
чыгымын жабуу көйгөй бойдон калууда. Андыктан дыйкандар арасында нааразычылык жаралып, Айыл банк аркылуу алынган насыяны төлөө жаатында көйгөйлөр чечилбей келет. Бүгін Улуттук тарых музейинде Баткен окуяларында каза болгон жоокерлердин сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп, алардын жаркын элеси чагылдырылган портреттери Улуттук тарых музейине өткөрүлүп берилди. Эскерүү иш-чарасына курман болгон жоокерлердин жакындары, санаалаштары, расмий бийлик өкүлдөрү катышты. Мекен үчүн душмандын мизин кайтарып, өлкө бейпилдигин сактаган аскерлерге багышталып Куран окулду. Алардын эрдиктери эскерилди. Теманы кесиптешим Акылай Маратова улантат. Bir tuğan inim, canım benim, kantım. Нарсулуунун бир тууган иниси Тажикстандын куралдуу кол салуусунда каза болгон. Фелчер болуп иштеген 31 жаштагы Медетбек Абдумалик уулу жоокерлерди куткарам деп барып, тажиктердин огунан улам өмүрү менен кош айтышкан. Ага чейин бир нече аскерге жардам көрсөтүүгө үлгүргөн. Ал ок жааган талаада мойнунан жаракат алганына карабай жоокерлерге жардам берүүсүн уланткан. Медетбектин үйлөнгөнүнө 8 ай гана болгон. Өткөнү ишенген жокмун, такыр ишенген жокмун. Сынага баргандан кийин ишендим. Больницага барып ишендим. Ишенбей бардым элем. Такыр ишенген жокмун. Метик болчу. Бечара балдарды куткарам деп барган экен. Атып коюптур да. Улуттук тарых музейине сентябрь айында Баткен каргашасында каза болгон Матиса Надыровдун кызы Айчүрөк да келген. Айчүрөктүн айтымында тоок фермасын иштеткен атасы окуя болгон күнү тажиктерден коргонуу үчүн тоо тарапка качкан. Не үчүн атамды коргой алышпады? Не үчүн биздин айылдагы жарандарга эмнегедир кайдыгер көңүл бурушту? Сактап калса болот эле. Мен атам ушу мамлекеттен жардам келет деп ошо жерде үмүтүн үзбөй отурду да ошо жерде. Биздин кандай сагынганыбызды эч ким билбейт. Атамды ушунча сагындык. Ошондой эле Баткен согуш ардагерлери да 1999-2000 жылдары да ушундай эле душмандар кирип келишкенин эскеришет. 1999-2000 жылы ушундай эле душмандар бизге кирип келген да Кыргызстанга. Ошондо ушул менин жоокерлерим, ушул менин солдаттарым ошондой эле ушундай эрдик көрсөткөн да. Биз бири дагы таймамастан артка кетебиз деген ой жок. Өз мекенибиз үчүн, элибиз үчүн деп 53 бала баатырларча курман болгон. Бул нерсе күндөн күнгө кийинки балдарга болсо дагы ушу өздөрүнүн ким экенин, кыргыз кандай болуш керек, башка аламан күн түшкөндө ушул жигиттерди канжан бергенге даяр турушубуз керек да. Чек арада чептей туруп курман болгон баатырларга таазим аталышындагы бул иш-чаранын максаты мекен сакчыларынын эрдигин тарых барактарына киргизүү. Баатырлардын майтарылбас күчүн унутта калтырбай, кийинки муунга үлгү катары көрсөтүү ар бир жарандын атуулдук парзы. Кандуу окуяда чек араны коргоодо өзү баягы командир болгон адамдар келип, ошол окуя өздөрүн басым берип, алардын жакындарына таазим. Бир чети бул жерге келген жакындары дагы өздөрүнүн балдары, жакындары ушу тарых музейинде алардын сүрөт турганда алардын да бир көксөсүн суушуна бир өзүнчө бир сүртүм болду окшойт. Биз алардын жоготууларын толтура албайбыз, бирок ошентсе да аларды баатыр, карман катары биз эстешибиз керек. Саамалыкта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да сөз сүйлөп, жоокерлердин мекен үчүн жасаган эрдиги түбөлүк эсте калаарын белгиледи. Кудай сактасын, Кудай тобо кылдым. Эгерде ошол маалда биздин балдарыбыз каза болуп, анан биз дагы бир территориябызды алдырып койгондо, мына ошондо чоң шылдың болмокпуз. Балдарыбыздын өмүрү текке кетпегендигинин белгиси ушул. Урматтуу ателер, силердин алдыңарда, бир туугандардын алдында мен ошол маалда балдардын жанында, ошол апаатта, кагылышууда чогуу болгон жетекчи катары, командири катары алдыңарда башымды ийип таазим этем. Урматтуу ателер. Үстүбүздөгү жылдын сентябрында тажик тараптын куралдуу кол салуусунан улам курман болгон 49 аскердин 42си чек арачы, 5-өө ички иштер министрлигинин, 1-өө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, дагы 1-өө коргоо министрлигинин кызматкери болгон. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө шек келтирбей, мамлекеттин бир карыш жерин душманга алдырбай, өз өмүрү менен кош айтышкан жоокерлердин эрдиги эч качан унутулбайт. Ал эми жыйында жоокерлердин сүрөтү Улуттук тарых музейине өткөрүлүп берилип, Куран окулду.
Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин дары-дармек жана медициналык техника департаменти Өзбекстандагы окуядан улам Док-1 Макс дарысын сатууга тыюу салынганын билдирди. Департамент Док-1 Макс Кыргызстанга 2018 жылы ташылып келе баштаганын, акыркы ирет 2021 жылы киргенин белгилеген. Түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен 2022 жылдын 23 декабрынан тартып Кыргыз Республикасынын аймагында сатууну убактылуу токтотуу чечими кабыл алынды. Үлгүлөр лабораториялык анализ жүргүзүү үчүн борбордук текшерүү аналитикалык лабораторияга жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Медициналык мекеме бул дарыны колдонгондор терс таасирлери байкалган учурда департаментке кайрылышы керектигин эскертти. Буга чейин соц тармактарда акыркы 2 айдын ичинде Өзбекстанда аталган дары 20дан ашык балага терс таасирин тийгизип, алардын 15-и каза болгону жөнүндө маалымат тараган. Коңшу өлкөдө бул препаратты сатууну убактылуу токтоткон. Белгилей кетсек, Индияда жасалган бул дары таблетка жана сироп түрүндө болот, ал сасык тумоо жана корч респиратордук ооруларда ичүүгө сунушталып келген. Бишкек шаарындагы мектептерде онлайн окутуунун мөөнөтү 28 декабрга чейин узартылат. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Мында борбор калаада грипп жана курч респиратордук вирустук инфекциялар менен ооругандардын саны өсүп жаткандыгы эске алынган. Ал эми региондордогу окуу процесси боюнча жергиликтүү бийлик эпидемиологиялык кырдаалга жараша өз алдынча чечим кабыл алары айтылды. Бала бакчалардын иштеши же карантинге чыгуу анын мамлекеттик жана менчик экендигине карабастан облустук жана райондук деңгээлдеги жергиликтүү мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө органдары тарабынан берилген санитардык көрсөтмөлөргө ылайык аныкталмакчы. Буга чейин шаарда эпидемиологиялык абал начарлагандыктан мектептер 25 декабрга чейин карантинге жабылып, аралыктан окуп жаткан. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанда жаштардын коомду өнүктүрүүдөгү ролу аттуу 2-чи республикалык илимий практикалык жаштар симпозиуму өттү. Симпозиумдун максаты Кыргыз жараны концепциясын өнүктүрүү үчүн жаштарды активдүү тартуу аянтчасын түзүү болуп саналат. Ошондой эле симпозиум Кыргызстанда билим берүүнү, илимий ишмердүүлүктү жогорулатууга түрткү берүү, жаштар коомчулугунун ичинде илимий өз ара байланыштарды чыңдоо жана маалымат алмашуу практикасын кеңейтүү аркылуу жаштарда жарандык аң сезимди калыптандыруу зарылчылыгынын өсүшүнө өбөлгө түзүүнү көздөйт. Себеби баарыбызга маалым болгондой азыркы күндө ааламда баары күч менен эмес, акыл менен таймашып жатат. Ошондон бизде бир азыркы учурда бизде жаш илимий изилдөөлөр көп жаштардын арасында. Ошолордун баарына бир ортого алып келип, активдүү бир аянтча түзүп берүү. Президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгын ишке ашыруу максатында бүгүн Билим берүү министрлигинде 2 китептин бет ачары өттү. Биринчиси дене тарбия жана спорттун педагогикасы деп аталып, дене тарбия жана спорт багытындагы адистерди даярдоого багытталган. Экинчи китеп ата-эне менен баланын мамилеси, балдарды тарбиялоо боюнча сабактар энциклопедиясы деп аталат. Атайын түстүү барактар менен чыгарылган бул китептин мазмунунда балдарга тарбия берүүдөгү ата-эненин орду туурасында маалымат кеңири камтылган. Бул китепти чыгарууда 5 жыл убакытта эмгектендик. Чогуу автор болуп Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору Канат Чыныбаевич жана Чолпон Курманбековна үшөөбүз биргеликте кыргыз тилинде алгачкы окуу китеби окуу китеп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин грифи менен басып 300 даана чыгарылды. Ушул дене тарбия жана спорт багытындагы адистерди даярдоо максатында бакалавриат жана магистратурага ылайыктуу бардык ошол жогорку окуу жайдагы окуган адистерди даярдоо максатында. Билим берүү жана Илим министри Улан Секимбекович өзү ошо катуу көңүл буруп, бул китепсе дегенде педагогика жаатында, ошо тарбия жаатында абдан ролу жана мазмуну чоң экен деп, ошону бүгүн ошо бет ачарын сөзсүз түрдө ошо министрликтен кылалы деди. Анан мына азыр эле сөзүндө айтты дагы ушул жакын арада ошо бул китептин талкуулоолору бүткөндөн кийин дагы бир тегерек стол уюштуруптур. Балким ошол бул усулдук китеп катары мектептерге колдонуу мүмкүнчүлүгү каралат да.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.